Мейірімді жана ырайымдуу Алла Тааланын аты менен. Эмесе бүгүнкү сабагыбызды чогуу баштайбыз. Бүгүн өтүлүүчү тема танвиндүү сөздү окуп тыныгуу жасоо. Ан, ин, ун. Танвин деген ушу аракеттердин экиден коштолуп келүүсү. Ушуларды эгер аят акырында, сөз акырында келген болсо биз кантип окушубуз керек? Жана ошол менен биргеликте аракеттер дагы А, И, У, дамма, фатха, касралар дагы сөз аягында келген болсо, аят аягында биз аны кантип окушубуз керек деген суроонун үстүндө бүгүнкү сабагыбыз жүрмөкчү. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Оболу танвиндүү сөздү окуп тыныгуу жасоодон алдын билсеңер сиздер үчүн кайталоо болсо дагы ашыкчалык кылбаса керек. Танвин деген эмне? Танвин деген аракеттердин экиден келүүсү. Мисалы ан, ин жана ун. Ушул сөздү биз танвин дейбиз, белгини. Ан, ин, ун. Ушул танвин менен сөз аягында тамгалар келген болсо, биз ошону кантип окушубуз керек дегендин жообу ылдыйда турат. Мисалы, биринчи сөздү карайлы. Жаннатун менен аят бүттү дейли. Мисалы, биринчи аят ушу менен бүтсө. Бул жакта окулуп келип туруп, ушул жерден жаннатун деген сөз менен бүтүш керек болгон болсо, биз буну жаннатун деп бүтүрбөйбүз. Танвиндин ордуна биз сөкүндү алмаштырабыз. Сөкүн дегени билебиз кандай тамганы аракетсиз кылат. Бул жерге биз кызыл менен жаздык. Мисалы, жаннат, жаннатун, жаннат бүттү. Тун окулбай калат. Ушул эле көрүнүш. Эгер касралуу танвин менен ин менен келген болсо, буну дагы биз муслиматин деп аят, мисалы, экинчи аят бир сүрөнүн аяты бүттү дей турган болсок, муслиматин деп бүтпөйбүз. Балким биз буну муслимат тин окулбай түшүп калат. Бирок Куранда жазылып тура берет, мындай сүкүн коюлбайт. Бул сүкүн көмүскөдө коюлат. Макин, макинин касралуу болгон болсо, же даммалууга мисал. Лашахидун. Түшүнүктүү эле болуш керек. Лашахид. Сүкүн макинин эмес, балким макин. Сөз аягында келген даммалуу ун жана ин танвини сөз аягында келген болсо, биз ал аракет танвиндин ордуна сүкүн коюп окуйбуз. Жаннатунду жаннат, муслиматинди муслимат. Бирок бир нерсе бар. Ал эми фатха менен келсечи, азважан деп ан танвини менен келген болсо, анда биз кантип окуйшубуз керек? Азваж деп сүкүн кылып токтойбузбу? Жогорудагы жаннатун муслиматинди жаннат муслимат деп окуган сыяктуу азваж деп окуш туурабы деген болсок, жок дейбиз. Бул жерде бир аз башкачараак эреже бар. Азважандын танвиндин бирөөсү жок болот дагы, бирөөсү созуу кызматын аткарган боюнча калат. Карайбыз мисалы. Азважа, азважа. Куранда карап көрө турган болсок, могул аракеттерди бири-бирине мындай даана барабар койбойт, балким бирөөсүн алдыраак, бирөөсүн аркараак. Мондай сүрөттө коет. Ушул ишара. Биринчи аракет окулат дагы, экинчиси жазылса дагы окулбай калат. Азважан эмес, балким азважа, жа эки алиф өлчөмүндө. Мафазан токтош керек. Аят бүттү. Ушул менен бир аят же бир сүйлөм окулуп келип бүттү. Жаңы сүйлөмгө өтүш керек. Ошондо биз кантип токтойбуз деген болсок, мафаза. Мафаза. Же болсо туан деген сөз менен аят бүтө турган болсо, туа, туа.
Kur'anda ушундай эле жазыла берет. Эч кандай бир жеңилдик мондай көрсөтүлбөйт. Буну бир түшүнүш үчүн биз жазып берип атабыз ачыктапчы. Туанды туа. Же болсо танвиндүү болуп келген болсо, бул жактагы нерсеге тиешелүү. Ахадунду ахады. Кул хуаллаху ахадун. Эгер карап көрө турган болсок, эмне үчүн дун деп окубадык десе, анткени танвин сөз аягында келген болсо даммалуу же касралуу. Булардын ордуна биз сүкүн коюп окуйбуз. Бул сүкүндүн аты арис. Арис сүкүн. Арис тууралуу биз кийинки сабактарыбызда кенен түшүндүрүп беребиз. Дагы башынан бир аз кайталап өтөбүз. Эгерде сөз аягында келген, аят аягында келген сөздүн аракети танвин болгон болсо, тин же тун болгон болсо, биз анын ордуна сүкүн коюп окуйбуз. Ал сүкүн Кур'анда жазылбайт, бирок бул акылда жазылат десек туурараак болот. Жаннат, муслимат, макин деген сыяктуу. Танвин менен, фатхалуу танвин менен келген болсо, анда бир алифке созуп токтойбуз. Азважа, азважан эмес, же азваж эмес. Азважа мафаза, же туа. Ал эми аяттын акырында танвин эмес, аракет менен келсечи деген суроо болгон болсо, мисалы, и у аракеттери менен келген болсо, анда кантип окуйбуз десе, анда деле жогоруда окуп өткөн сыяктуу эле ордуна биз сүкүн коебуз. Ал сүкүндүн аты арис. Мисалы, Нас сүрөсүндөгү бир аяттын акыркы бөлүгүн биз жазып көрдүк. Маликин. Дароо мондан катып окуйбуз. Дароо нунга өтүп кетебиз. Маликин наси. Ден аят бүтөт өзүчө. Аят бүттү. Ушуну Маликин нас эмес, жогоруда болгондой эле бул жерге дагы сүкүн коебуз. Маликин нас. Маликин нас. Та'будуна. Фатхалуу болуп келди, карасаңар. А. Ушуну деле жогоруда окуган сыяктуу та'будун сүкүн. Же вал дароо. Кайсыга өтүп кетебиз? Ламга өтүп кетебиз. Алиф окулбай калат. Вал фатху. Вал фатху. Иза жаа насруллахи вал фатху. Биринчи аяты. Ошондо вал фатху деп токтобостон биз угуп жүргөндөй кантип токтойт? Вал фатх. Вал фатх. Эки сүкүн катары болуп калат, Вал фатх. Корутундулап айта турган болсок, аяттын акырында келген кайсы тамга болбосун, аракети касра, фатха, дамма же болбосо танвин менен ин, ун танвиндери менен боло турган болсо, булардын баардыгын эле биз сүкүн коюп окуйбуз. Ал сүкүн жазылбайт, бирок акылда коюла турган сүкүн. Качан гана бир шарты ошол аяттан токтосок. Эгер ал аяттан токтобой кийинки аятка өтүп кете турган болсок, бул аракеттер кадимкидей эле окула берет. Кур'анда буга чейин та тамгасын бардыгыбыз эле таанайбыз. Та бар, та мафтуха, анан та марбута. Та мафтуха биз билген. Та марбутасы болсо мындай, эгер сөзгө уланбаса, бир сөзгө уланса мындай сүрөттө келет. Ушул та бир сөздүн аягында келген болсо, аят акырында келген болсо, бул жогоруда буга чейинки өткөн тамгалар эрежелерибизден бир аз башкача сүрөттө окулат. Мисалы, биринчи сөздө рахматан танвин менен сүйлөм бүтүп атат. Болгону кайсы тамга? Та тамгасы. Ушул та тамгасын жогоркудагы өткөн эрежелерге салыштырып туруп биз рахмат деп окуй албайбыз. Бул мындай окуш туура эмес. Балким бунун ордун түп тамыры менен алмаштырып сала турган башка тамга бар, биз ошону коюп окуйбуз. Ал жумшак ха тамгасы. Же ха деп да коебуз. Бу рахматанды рахма. Рахма бүттү. Сүкүндүү жумшак ха тамгасы.
Эгерде дагы бир эскерте кетчү нерсе, токтосок гана аят ошол менен бүтсө, бул сөз ортосунда же кийинки аятка бир дем менен өтүп кете турган болсок, анда бул танвин же т кадимкидей эле окула берет. Касралуу танвин. Лумазатин. Лумазат деп токтобойбуз. Же лумазати деп да токтобойбуз. Т жазылат, бирок токтоо себептүү бул бүтүндөй жок болуп кетет дагы. Лумаза. Вайлул ликулли хумазатин лумаза. Лумаза. Бүттү. Мусадатун. Даммалуу танвин менен келди. Тун менен келди. Өкүмү бир. Тан менен келеби, тин менен келеби, тун менен келеби, бардыгынын эле өкүмү бир. Сүкүндү жумшак х'ге алмаштырып мусада. Мусада бүттү. Мусада. Ал эми танвинсиз аракет менен келсечи деген суроо болуп кала турган болсо, мисалы у, и, а менен келген болсо, анда деле ушул эле өкүмгө Ал-Qaри'ату. Аят бүттү. Биринчи аят ушу менен бүтөт. Токтош керек. Мен ал-Qaри'ат деп токтой албаймын. Анткени мындай токтош туура эмес. Бул танын ордуна бүтүндөй биз мондай сүкүндүү жумшак х'ни алып келебиз дагы. Ал-Qaри'a. Ал-Qaри'a. Жазууга эч кандай бунун таасирин тийгизбейт. Кандай жазылса ошондой тура берет. Окулганда гана Ал-Qaри'ату окулуп калат. Ал-Qaри'a. Же мумаддадати касра менен келсе дагы мумаддада. Мумаддада. Корутундулап айта турган болсок, та тамгасы, та марбуто, та. Мейли ал, ан, ин, ун, же фатха, касра, дамма, же болбосо ошол сөкүн менен келсе дагы булардын бардыгынын өкүмү бирөө гана. Бул жумшак сөкүндү хага алмаштырып окуйбуз. Бир гана та марбуто тамгасы, та тамгасы гана. Та тамгасынын дагы бир өзгөчөлүгү, бул бир гана сөздүн аягында жазылат. Сөз ортосунда же сөз башында бул та эч качан жазылбайт. Сөз аягында гана жазылат. Танвиндүү сөздү окуп тыныгуу жасоо деген темабызда танвинге эмес, балким ушу танвиндин менен кошо келген аракеттерди дагы сиздерге бирге бергенге аракет кылдык. Аллах Таала айтылынган, өтүлүнгөн сабактарыбызды бардыгыбыз үчүн пайдалуу кылсын. Кийинки сабактардан көрүшкөнгө чейин Аллага аманат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.